Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Ошто бильярд клубунан 18 жаштагы кыздын жансыз денеси табылды. Ош шаарындагы Разаков көчөсүндө жайгашкан бильярд клубтан 2006-жылы туулган кыздын жансыз денеси асынган абалда табылды. Бул туурасында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалымдалгандай, милицияга бүгүн 16 майга караган түнү маалымат келип түшкөн. Жерине барган тергөө тобу асынып алган кыз Кара Суу районунун тургуну экендигин аныкташты. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери уланууда. Милиция бильярд клубу учурда ремонт иштерине байланыштуу жабык экендигин айтып, ага чейин кыз ошол жерде иштегендигин билдирди. Ошондой эле ал жакындарына жашоонун кызыгы жок экендигин да айтып жүргөндүгү кошумчаланды. Ал эми өлүмдүн так себептери тергөөдөн кийин маалым болот. Булак Суперкежи. Ак Бура дарыясына түшүп кеткен баланын сөөгү табылды. Кече 15 майда Ак Бура дарыясына түшүп кеткен 12 жаштагы баланын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Ош шаардык милициясы бүгүн 16 майда кабарлады. Милиция билдиргендей, өспүрүмдүн жансыз денеси сууга түшүп кеткен аймактан 600-800 метр ылдый жактан дамбадан табылды. Белли кетсек, 15 майда Ак Бура дарыясына болжол менен 10-12 жаштагы бала түшүп кеткендиги айтылып, издөө иштери башталган. Бүгүн издөөгө жалпы 254 адам тартылды. Садыр Жапаров курулуп баштаган Тоо Лыжа курортуна инвесторлорду чакырды. Ысык Көл облусунун Ак Суу районундагы Жыргалаң, Ак Булаң, Бозучук чокуларына курула турган Тоо Лыжа курорту Алато Резорт деп аталат. Бул тууралуу бүгүн 16 майда өлкө башчы Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасы аркылуу билдирди. Мамлекет башчысы аталган курорттун инфратүзүмүнүн курулуш иштери башталганын, ал мамлекеттин эсебинен курула турганын жазган. Жыргалаң участогундагы биринчи асма жолу келе жаткан жылдын июль айында бүтөт. Демек келерки 2026 жылдын ноябрь-декабрь айларында биринчи фазасы аяктап, лыжа трассалары ишке берилет. Ал эми 2027 жылы экинчи фазасы Акбулак жыйынтыкталып, 2028 жылы үчүнчү фазасы бүтөт да 3 тоонун трассалары биригип, толук кандуу иштей баштайт, деди Жапаров. Ошондой эле мейманкана, ресторан, өңдүү жайларды курууга ылайыктуу жерлер жакында аукцион аркылуу сатыларын айтып, мындан улам инвесторлорго жана жарандарга кайрылган. Түшкөн акча каражаттары экинчи жана үчүнчү фазаларын курууга жумшалат. Биринчи фазасын курууга жумшала турган каражатты мамлекеттик казынадан бөлүп бердик. Калган 2 фазасы республикалык казынага оорчулук келтирбеш үчүн жерлерди сатуудан түшкөн каражаттарга курулат. Аукциондон жерди утуп алгандарга бир эле талап бар: 2 жылда куруп бүтүп ишке киргизүүсү керек. Мамлекет тарабынан бардык уруксат документтери бүтүрүлүп берилет. Жерди алып коюп, узак мөөнөт курулуш кылып же инфратүзүм бүткөндөн кийин жердин баасы 10 эсе кымбаттайт. Анан башка бирөөгө сатып, үстүнөн киреше табам деген түшүнүк болбойт. Андайларга жол бербейбиз. Анткени бул курорт жылына 2 миллиондон ашык туристти кабыл алат деп болжолдоп жатабыз. Ошондуктан курулуштар туристтерди жогорку деңгээлде кабыл алыш үчүн трассалар жана фуникулёрлор менен чогуу ишке берилиши керек. Бул лыжа курорту бүтүп ишке кирсе, кумтөрдүн катарын толуктап, жалпы республиканы багат. Жерлерди сатуу боюнча аукцион болжол менен июнь айынын 1-декадасында башталат. Азыр көз карандысыз баалоочулар сатылуучу жердин наркын аныктап жатышат. Аукционго мамлекеттик компаниялар жана чет өлкөлүк инвесторлор, кыргыз резиденттери, юридикалык жана физикалык жактар катыша алышат, дейт өлкө башчы. Булак Суперкежи.
Убактылуу кармоочу жайда отурган жаран асынып алды. Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында отурган жаран өзүнө кол салып каза болду. Бул маалыматты бүгүн 16 майда райондук милициядан тастыкташты. Маалыматка ылайык, окуя ушул жылдын 15 майында саат 19:30 чамасында болду. Алдын ала маалыматтар боюнча 34 жаштагы киши кийимин колдонуу менен асынып алган. Ал жаран буга чейин бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Ага бөгөт чарасы катары электрондук көзөмөл каралган болчу. Бирок ушул жылдын апрель айында Ленин райондук соту анын сотко келбей койгондугуна байланыштуу бөгөт чарасын камакка алууга өзгөрткөн. Ал уурулук боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалып, нөөмөт бөлүмүнө жеткирилген, деди мекеме. Соттук медициналык экспертиза дайындалды. Сырткы кароодо денесинен эч кандай жаракаттар табылган эмес. Булак Супер KG. Трампты Байеди Халиджи аттуу чач бийин аткарган кыздар тоосуп алышты. Интернетте АКШнын президенти Дональд Трамптын Бириккен Араб Эмираттарына болгон сапарында аны ак көйнөкчөн кыздар узун чачтары менен бийлеп тосуп алышканы тартылган видео талкууланууда. Видеодон Трамп баштарын чайкап, кызыктай кыймылдарды жасаган ак көйнөкчөн кыздардын ортосунан өткөнүн көрүүгө болот. Кыздар чыгыш музыкасынын ыргагына жараша эч кандай ырдабастан болгону бийди токтоолук менен аткарышкан. Алардын артында кылыч менен ардактуу кароол да турат. Бул кандай бий? Интернет булактарындагы маалыматтарга караганда бул бий көптөгөн араб өлкөлөрүндө популярдуу болгон Халиджи деген аталыштагы салттуу бий болуп саналат. Андагы кыймылдардын көбү чачтын сулуулугун көрсөтүүгө багытталган. Чач бийи атайын конокторду кабыл алуу учурунда, ал тургай ар кандай салтанат тойлордо да аткарылат. Беле кетсек, 15 майда Трамп жакынкы чыгышка болгон сапардын алкагында Байеге иш сапар менен барды. Булак Супер KG.